айрыкча Ош шаарында өтө криминалдаштырып кеткенбиз. Криминалдар көбөйүп кеткен, бандиттер көбөйүп кеткен, опогиштиктер, кыйынмын деген баягы чала спортсмендер көбөйүп кеткен. Бизнесмендерди кыйнап, ал бизнесмендерди эле кыйнабастан, жөнөкөй адамдарды кыйнабастан мамлекеттик органдарга кол сала башташкан. Мына ошолордун бардыгын тартипке келтирүү үчүн не деген эмгек кетти? Ошолор тартипке келтирип, бардыгын мыйзамдуу болуп, бардыгы мыйзамдуу жашап, бардыгы бир мыйзамга баш ийдиришке алып келиш үчүн не деген гана көп кыйынчылыктарды өттүк. Мына ошонун бардыгы эми артта калды. Мындан ары биз өсүп өнүгүшүбүз керек. Ушул жерде оштуктар турасыңар, оштуктар десе ойлобогула мен башка жактан экен деп. Мен да оштукмун. Мен да ушу Ошто чоңойгонмун, Ошто өскөнмүн, Ошто окуганмын. Биз бардыгыбыз билебиз. Мына жакынга эле жерлерде бир случайны айтып берейин силерге. Силер кээ бирлер ойлойт бул кандай болуп атат экен деп. Силерде мына ушул жерде баягы Досонов Женга деген бир криминалдык авторитет бар эле, туурабы? Женга дегенде бардыгы унчукпай калышчу. Женгенин балдары, Женгенин чорнойлары, Женгенин кыйындары болуп, ушундай болуп калышчу. Керек болсо биздин укук коргооргандарыбыз да унчукпай калган. Бир эле случайда айтып берейин, азыр ал кишинин үстүнөн өтө чоң мурда кылып өткөн кылмыштары боюнча кылмыштарды ачуу процесси болуп атат. Бир нече кылмыштардын өзүнүн эле жердештерине ушул мына бир случайда айтып коеюн эми, бул уже бул ачылган кылмыш, мында эч кандай жашыра турган секретный нерсеси жок. Өзүнүн эле жердештерди мына СИЗОдо наркотикке сайып өлтүртүп 2015 жыл өлтүрткөн балдарды мына азыр таап чыктык. Анан дагы көп айтышат, Женга биздин жердешибиз болгон деп. Өзүнүн жердешибизди өлтүрүп атат. Ушул бандиттер болгон ушулардын бардыгы. Ошол бандиттердин бардыгын азыр жок кылынган. Кыргызстандын кайсыл булуң бурчунда болбосун бир дагы бандит болбойт мындан ары. Уюшкан кылмыштуу топ деген болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Эгерде Оштук баягы анча-мынча калган бандиттердин мүчөлөрүнө же башкаларына айтып коеюн. Эгерде бирөөңөрдү угуп калса бир жерден, каттуу жаза тартасыңар, жигиттер. Каттуу жаза тартасыңар. Мыйзамга кайтып, мыйзам чегинде жашагылагы. Башында биз ушу бандиттерди жок кылабыз десек, баары күлгөн. Мен үстүмөн күлүшкөн. Койча, колуңан эмне келет сен депчи. Колуңан келбейт, бандиттер жок кыла албайсың, булар болгон, бола берет, бардыгы булардын колунда деп. Мына азыр кандай ситуация болуп калды.